Фамилийное отчество? Ахмат Кудайбергенович. Год рождения? 86-й. Уроженец? Кочкор. Тилекмат Куренов байеде кармалып, Кыргызстанга алынды. Бириккен Араб Эмираттарында активист Тилекмат Кудайберген уулу коомчулукка Тилекмат Куренов деген ысым менен таанылган жаран кармалды. Ал 2025-жылдын 19-апрелинде Кыргызстанга алынып келди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда Куренов социалдык тармактар аркылуу массалык баш алмандыктарга жана бийликти күч менен басып алууга чакырган билдирүүлөрдү жарыялап келген. Ага карата Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө каршы багытталган оор кылмыштар боюнча айып тагылууда. Буга чейин милиция Куреновдун тарапташтарын жана белгилүү активист Рита Карасартованы да кармаган. Учурда тиешелүү ыкчам тергөө иштери уланып, Куреновдун өлкө ичиндеги жана сырттагы мүмкүн болгон байланыштары ийгиликтенип жатат. Фамилийное отчество? Ахмат Кудайбергенович. Год рождения? 86-й. Уроженец? Кочкор. Президент Садыр Жапаров үй бүлөсү менен Аларча жаратылыш паркына барды. Бул видеону президенттик аппараттын иштер башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев жарыялады. Баткенге иш сапар менен барган УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевке жергиликтүү жаштар белекке балта беришти. Алар бул белекти символикалуу белги катары беришип, коррупцияга каршы күрөштү улантыңыз, эл биримдигин бузгандарга каршы турууңузду каалайбыз деген тилек коштошту. Бул окуя тууралуу видео соц тармактарда кеңири тарап талкууга алынууда. Мындан ары эми биз ушул чек арачылар жөнүндө китептер жазылат. Ушул чек арачылар жөнүндө кинолор тартылат. Ушул чек арачылар жөнүндө эстеликтер курулат жерлерде. Буларды унутпашыбыз керек. Жергиликтүү бийлик органдары, мына айрыкча Баткен облусундагы губернатор, аким, мэр города жана башкалар бардыгына жерлерде ар бир баланын эстелигин тургузуп, ар бир балага ошо өлбөс, өчпөс bir izin kaldırıp ketүүгө hareketler жасагыла. Мен бүгүн Кими албайсыңар? Абдикем Карбековичке айттым, Абдикем Карбекович, сиз азыр баштап туруңуз ишиңизди, жакын күндөрдө мен да Баткенге көчүп келем дедим. Келип ушул жерде жатам. Демаркация бүткүчө. Күндө барып текшерип турам. Бүгүн канча метр кылдыңар, эртең канча метр кыласыңар, бүрсүгүн канча метр кыласыңар деп. Ушинтип жүрүп, тез аранын ичинде мына иштерди бүтүрүп алышыбыз керек. Туурабы, туугандар? Кыргызстандан окууну бүтүп барган пакистандык жигитти үй бүлөсү укмуштуудай тосуп алды. Кыргызстандан жогорку окуу жайды бүтүп, диплому менен өлкөсүнө барган пакистандык жигитти үй бүлөсү шаң шөөгөт менен тосуп алды. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Андагы маалыматка ылайык, студент үй бүлөсүндө жогорку окуу жайды бүтүп, диплом алган биринчи адам болгон. Буга кубанган ата-энеси Бишкектен барган каттамды чыдамсыздык менен күтүшүп, уулунун дипломун көргөндө көзүнө жаш алышкан. Аны аэропортто жакындары гүл кармап, шаң шөөгөт менен тосуп алган. Кими албайсыңар?
Ташиев Жалалабадтын милиционерлерине кызматтык автоунааларды тапшырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалалабадта милиция кызматкерлерине жаңы автоунааларды тапшырды. Бул тууралуу комитет кабарлады. Ага ылайык тартип сакчыларына 2025-жылы чыгарылган Chevrolet Cobalt жана Sunray Jack үлгүсүндөгү 20 кызматтык автоунаа берилген. Иш-чарага УКМКнын төрагасынан тышкары Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Марлис Сасанов, облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Капар Исаков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ички иштер министрлигинин жергиликтүү жетекчилери өздүк курамы катышкан. Ташиев милиция кызматкерлерин өлкөнүн ички коопсуздугун, элдин бейпил жашоосун камсыз кылууга ак ниет менен кызмат өтөөгө чакырып, мыйзамдуулукту сактоого жана калктын милицияга болгон ишенимин бекемдөөгө тынымсыз аракет кылуу керектигин эскертти деп жазылат маалыматта. Ал Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде мындан ары да укук коргоо жана коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу аракеттери уланарын белгилеген. Булак Спутник.